84 гектардан ашық жерлерді. Бұлар уағында біз анықтаған нәрсесі қазір бұзылып тұрған үйлердің жерлері бұлар деген 2022 жылдан баштап құрылыш іштері башталған үйлерді. Құрылыштар. Бұлар анықталып, ошол белгіленген, бұл 2022 жылдан 2025 жылға чейин құрылып қалған үйлер. Бұлар мыйзамсыз болып есептеледі, жана жер мунапысына тура келбейді. А тилке кылып, 4 сотта кылып, 5 сотта кылып алып алган болса, эми аны ошондой колдонсун. А билгенде айыл чарба багытында жер. Эми ал жерге клубника эгеби, помидор эгеби, бадыраң эгеби, бирок аны өзүнүн эмесине кызыкчылыгына колдонсун. Жер багытын бузбасын. 21 жылдын декабрь айынан мыйзам чыккандан кийин мыйзам уже эскертүү катары кабыл алыш керек эле да, ошону сакташ керек болчу. Анан ошого карабастан биз бир нече жол жерден чыгып да түшүндүрмөлөрдү берип аттык. Акимияттан тиешелүү иштери жүргүзүлгөн жыл бою. Ошондуктан бул убакыт күндөн күнгө азайып келатат. Биз деген талаптарды дагы күчөтөбүз. Бизде дагы айтып атпайм, 236 дедим, 236 дагы турак жай бар. Аларга биз убакыт берип атабыз. Өзүңөр ыктыярыңар менен өзүңөр жердин багытына туралап туруп алып келгиле дагы курулуштарды алып койгула деп. Аяктарда чыгымдар бар да, строй материал башкасын баарын эгер өздөрү ошо туралай турган болсо, кийинки кадамдарга өтөбүз. Эгер алар аны кылбаган болсо, биз азыр Бишкек шаары боюнча эң негизги биз ушул коммерческий объекттерди, соода туюндарга азыр хос субъекттерге биринчи чараларды көрүп атабыз. Анан кийинки кадам менен ошол иштин жүрүшүнүн алкагында анан экинчи кадамга өтөбүз.